Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Борбордук телеканалда кайрадан түз эфирди баштадык. Бүгүнкү дагы берүүбүздө жакшынакай конокторубуз бар. Айта кетсек, сөз жеткис. Көптөгөн мактоолор бар. Биринчисин баштаганда менин жанымда туруп эле күлкүсү келип атса, мен да бул жакта туруп күлкүм келип баштады. Бирок ушинтип маанайды көтөргөн абдан сонун. Маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу ырчы, актриса, андан сырткары дагы көптөгөн эмгектери бар. Аны эфирдин жүрүшүндө айтып беребиз. Албетте, ал Үмүтай Абдышева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Эми ушул Борбордук телеканалдын ушу таңкы берүүсү музыка бөлүмүн ачып атасыз, тушоосун кесип атасыз. Ошол убакта өзүңүздөн жакшы каалоо тилек, анан жакшы учурашууңуз. Арбаңыздар, ардактуу кыргыз элим, сиздер менен Борбордук телеканалы аркылуу амандашып, жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Чындыгында элеп желеп болуп, эрте келип алгам. Анткени мен бул каналга биринчи жолу келишим. Көрсө, биринчи жолу келдим деп кейип атсам, тушоосун кесип аткан турбаймынбы? Буюрса, баскан кадамы байсалдуу болсун демекчимин. Анан эфирдин жүрүшүндө сиздерге жакшы, жагымдуу ырларды тартуулап берүүгө даярмын. Ооба, рахмат. Дагы айта кетсем, радиодо алып баруучу диджейлик жагыңыз дагы бар, Ооба. Теле алып баруучулук жагыңыз дагы бар. Кыскасы, ушундай Иш-чаралар, концерттер. Киного тартылганыңызды да айткам, Ооба. Ал жагын да айткам, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анткени көпчүлүгүңүздөр билесиздер, Үмүтай Абдышеванын актриса жагынан дагы, актрисалык жагынан да көптөгөн образдары бар. Дагы киного чакыруулар болуп атабы? Киного негизи кастингке өзүбүз кадам таштап аракет кылып барышыбыз керек го. Анан өзүңүз айткан телесериалга чакыруу түшүп калган үчүн эле барып кабыл болуп калгам. Анан мен мындай заманбап эмес, тарыхый кинолорго тартылуу кыялым да бар. Ошо мындай болгондо дагы башкармандын образын жараткым келет. Буюрса, сунуш түшүп калса, даярмын. Болгон кирпигимди, тырмагымды чечип барып, нукура кыргыз кызы болуп, кыргыз айымынын образын жаратсам деген изги тилектерим бар. Анан негизи бир жолу айтпай кетпесем болбойт. Бир өкүттө калган жайым бар. Анткени Стамбулдан, Түркиянын белдүү тарыхый бир киносуна, тасмасына чакыруу түшкөн, бирок алгачкы барганымда мен өзүмдүн каржым менен барып, өзүм батир алып, анан тартылышым керек эле. Мен ошол шарт болбой калып, барбай калгам. Негизи каражанды карчыруп, демөөрчө издеп барып, мындай мүмкүнчүлүктү кетирбеш керек эле деген ойдо калдым да. Бир таң калыштуу нерсеси бар экен да. Ал жакта деле ушундай жетишпегендиктер бар экен да. Мисалы үчүн атайын сизди киного чакыргандан кийин, тартылып бер дегенден кийин баардыгын тең каржылаш керек эле өзүлөрү. Бирок ал жакта дагы кичине бар экен да. Буюрса эми дагы ушундай бак түшүп калар деген ойдомун. Жок, эми ал убакта сиз жаш болсуз. Азыр чакырса, өзүңүздүкү жетет, барып келгенге. Сиз байсыз да деп койбойсуз. Азыр байдыңыз. Азыр тойлордо жүрөсүз. Дагы көптөгөн мамлекеттик кызматтарда иштейсиз, театрларда иштейсиз. Ошол жактагы түшкөн акча. Койчу деп элеби? Келиңиз анда бир ырдап баштайбыз. Ооба, мен уккандан бир көргөн аябай эле мактап салдыңыз. Эми сиз деген мактоого татыктуу айымсыз. Чоң рахмат. Негизи эфир сыртында катаал, олуттуу көрүнгөнүм менен камеранын алдына келгенде жарктей түшкөн бир жакшы жагым бар. Азыр болсо Жүрөк эңсейт деген чыгарманы жалпыңыздарга арнап берейин. Мезгил тынбай өткөн сайын күнүгө соктанам ар бир өткөн күнүмө. Манкендигим айланчыктай жаштыгым, ал кездеги сенин сунган senin sungan gülümü, al gezdegi
ал кездеги сенин сунган гүлүгүм. Ошол гүлдү сенин колуң кармаган, ошол гүлдү сенин көзүң тандаган. Мага кошуп жаштык сүйүү жалынын, мен да сага жаштыгымдын арнагам. Мен да сага, мен да сага, мен да сизге жаштыгымды арнагам. Гүл кучактап, гүл бактыга чалынып, турар элек көздөр көзгө чагылып. Жылдар келсе, айлар келсе жаңырып, жүрөк еңсей ошол күндү сагынып. Жүрөк еңсей, жүрөк еңсей, жүрөк еңсей ошол күндү сагынып. Ошол гүлдөр солса да түбөлүп, жүрөгүмдө кайра жаңы гүлөнүп. Ал күндөргө башка күндү теңебейм, кыялымда жашай берет түбөлүп. Кыялымда, кыялымда, кыялымда жашай берет түбөлүп. Кыялымда, ай кыялымда, кыялымда жашай берет түбөлүп. Баракелде, Үмүтай Абдышева. Сонун үнүңүз өзгөчө, коңур үн деп коет го элибизде. Анысы кандай негизи сизге көпчүлүгү таң калат да. Өткөндө да бир эфирлерге келгениңизде мен өзүм коркунучтуу көрүнгөнүм менен эфирден жаркырап чыгам деп өзүңүз ушинтип айтасыз. А бирок сизди көргөндөр эмнегедир өздөрүнүн эле маанайы көтөрүлө берет экен да. А бирок сиз өзүңүздү ошондой элестете аласыз. Эмнеге? Жок, мунун дагы бир себеби бар. Мен анткени убакытка өтө эле такмын. Мисалы 9-га чакырса, 9-га өнүнөт калганда ошол чакырылган жерде болом. Анан мисалы 9-дан 1 же 2 мүнөт өтүп кетсе, эмнеге 9-га чакырып алып 2 мүнөт өткөрүп, мен 2 мүнөттүк өмүрүмдү алып койдуңар деп ызы-чуу салган жагдайым бар да. Ошондон улам айтып атам. Анан ошол убакта бирок чындыгында караңгы каптап кетет да айланамдычы. Бирок чындыгында жалпы жонунан айтканда өзүм шайырмын өзүмүн. Анан өзүңдө ичиңде кандай эмоциялар кайнап турса, вибрация аркылуу жанымдагы адамдарга дагы өтөт. Күлгөн адам мен күлсөм кошо күлөт да. Мен күлсөм сен да күлсөң дейм дегендер бар го. Ансыңарындай. Сиздин ушул айтып атканыңыз, мисалы үчүн жаныңызда сизди мындай кичине тааныган киши катары мен деле айта алам да.
Сиз мондай мен ушундай жиним келип кетет. Бат ушундай болуп кетем десе мен күлкүм келет да. Үмүтайдын кантип жини келсин. Бирөө айткандайбы, сен жиниң келгенде да сүйкүмдүсүң депчи. Жиниң келип бүттү деп мени карап туруп баягы кошо мени менен жинденбеген, баягы үстүмдөн карап жакшы көргөн адам, баягы ички туймумду билишет да, болгон мүнөзүмдү, анан сен калп эле чыйпылыктай бересиң, сен жада калса ыйлаганда да сүйкүмдү ыйлайсың да депчи. Ошол бирөөгө салам айтып коюңуз. Ошол бирөө туура айтыптыр да. Туура айтыптырбы? Жакшы. Мен ошол бирөөнүн сөзүнө кошулам. Анткени ыйлаганыңызды көрбөй эле коеюн. Бирок жинденгениңизди такыр көрө элек. Көргөзүп коюшум бар экен. Жок. Азыр албыттанып келаттым эле, анан баягы негизи сыйлаган адамдардын катарындагы сап башында турасыз да. Ой, рахмат. Анан ошондуктан бир аз тизгинди тартып отуруп калдым. Бирок кээ бирөө айтат да, дагы бирөөчү кечээ эле бир иш чарада мынтип атат. Сендей кызды каяктан тапсам болот депчи. Баягы жар издеп жүргөн жигиттердин бирөөсү да. Анан мендей кыз таппайсың да деп атпаймынбы? Эмнеге чын эле деп коет. Анан мен кандаймын деп атпаймынбы десем, дайыма жаркылдап жүрөсүң, сенин ичиңде кытмырлык жок, эчтекени катпайсың, жаман айтсаң дагы катачылыкты, кемчиликти бетке айтасың, анан кайра жуулуп кетет ал депчи. Кайра бирөөнү капа кылып алгандан кийин таарынычын жазууга ашыгам да тезинен. Анткени жүрөгүм ооруп калат, анан кайранын көңүлүн алмакка өзүм жан өрөйм да. Ошол экинчи бирөөгө да айтыш керек экен да. Ошон үчүн мен эгерде экинчи бирөө да көрүп калса айтмакмын. Кайдан табышым керек деген суроо кызыктай болду да. Ал жигиттердин суроосу эмес. Жанында жерде жүрсө асмандан издейт. Ал деген менин бош эместигимди билип туруп анан айтып атат. Сиз бош эмес экенсиз да ошондо. Анан жанында турат да баягычы. Анан жанында турса эле тияктан бир кыз турат, бирөө менен сүйлөшүп, жакшынакай экен деп атпайбы. Анан улуту башка экен да. Анан улуту башкалар көзүнө жакшы көрүнүп кетти окшойт. Анан бирок деп атпаймынбы? Көрдүңбү? Дене бою, баардык мүчө келбети сулуулуктун эталонун билдирип турса дагы көзүндө нур жок деп атпаймынбы? Анан кайра карап туруп, чын эле сенин көзүң жымыңдап, жаркылдап турат го депчи. Менин карегимде кал бар да десем, кайра ого өтөр көзүмдөн көзүн албай. Сиз ошентип эле баарын тең кыйнай берет экенсиз да. Келиңиз бирдап бериңиз дагы. Кайра, дагы бир жолу. Жакшы. Болбосо дагы көптөгөн сырдын баарын төгүп алсы деп турабыз. Анан дагы үчүнчү бирөө чыгат ада. Эми ошол төгөө издеп жүргөн жандарга арнайын бул ырды. Эч качан сырткы келбетине суктанып, же болбосо алданып калбаш үчүн төрт тарабы төпкөлөгөн ошол эле эркек түгөй болобу, айым түгөй болобу, адашпастан бири-бирин таап алышына тилектешмин. Адашкан жамгыр деп аталат. Жакшы. Çaldadım buluktun bilbegen son kaytaracağın akkular uçup ötse karay verem navalgem aytabı dep kaytaracağın appak güldür, ay güldür. Adaşkan jamgır gördüm, ayta almadım. Sağınıp sana dağı, bayağırdı. Say boylop toskun geldi. Şamalındı gün sayın sen tarafta
диктей берем күтүнүн чөлүндө канча арманым көк гүлдөр көркөм гүлдөр көрүүгө зар кылдың го караныңды Bilbeymin kaçan gittim, kaçan geldim, bir burçun tav almadım, batar жердин bizemi bul жалгандан кездешпейбиz, bir gana sendebingde nazar menmin жаш болбойм, жакын болбойм, жарда болбойм, сен маган азап болуп жашай бергин жаш болбойм, жакын болбойм, жарда болбойм, сен маган азап болуп жашай бергин. Ай баракелди Үмүтай. Эми жанакы бирөө айтты деп атпайсыз ба? Сен дейди кайдан табам депчи. Ошол бирөөнүн кээде ушундай сөзүнө кошулабыз да. Биз дагы. Сиз айттыңыз, ал бирөө кыйналып атат, бирок мен бирөөнүн жанында турам депчи. Анан ошол сиз өзүңүздүн бирөөнүн жанына барып алсаңыз, сиздин бул чыгармачылык кантет? Эмне деген талант, эмне деген образ, ушунун баары тең калып калбайбы? Чоң рахмат. Эми сөздүн балын терип, сөздүн гүлүн терип, анын тилин тапса болот. Мен минтем да жумуштагылар айтат, жумушту эмне кылып атасың деп, анан ошо барган жеримдегилер айтат, сен ал жакта иштесең, бул жакта иштейсиң, кантип эле жетише бересиң деп менин жеке тарыхчамды көргөндөр эртең менен Бишкекте, кечинде Баткенде, анан түштө Жалал Абадта болуп калып атам да, анан кантип жетишесиң депчи. Жанагындай эле убакытты туура бөлүштүрсөң, анан адам болгондон кийин адамдын тилин таба билесиң да. Баягы айтат го, жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат депчи. Ошентип эле тапса болот. Мисалы, эгерде мен деп арзыган, мени сүйгөн адам болсо, баягы мындай да сөз бар да, сүйүү деген сүйгөнүнүн шартына көнүү дегенчи. Демек, ал менин шартыма көнөт, мен анын шартына көнөм. Туура, бирок сиз айткандай жыланды ийинден чыгарып алса болот да. Ооба. Жакшы сөз менен. Ошол сөзгө көнөбү да чыкпай койсо да. Эгер балким ал жака кайра музыка ойноп бергенге, мисалы үчүн жыланды ышкырык менен чыгарат, айласы кеткенди. Ушундай бир чөп бар дейт да. Ал эмне чөп экенин билбейм, бирок ышкырык чөп экен. Жылан ошого алданып чыгат деп айтат да. Бирок мен көрө элекмин ал чөптү. Ошону ышкырганда жылан да чогулат. Ошол чөптү табабыз да. Анан баягы кинолордо болот го, брачный договор дегенчи. Үй бүлө курардан мурун документтик түрдө мондай болот, алтыным деп кошуп кетесиң да.
эгерде мындай болуп калса, мисалы мен бир айлап да гастролго кетишим мүмкүн. Мен Нарынга же Таласка эле эмес, чет өлкөгө көп барарымды билесиң. Анан экөөбүздүн ортобузда жылуу, ысык мамиле сакталыш үчүн, сагыныч сезимдерди кайрадан далилдеп туруш үчүн мен алыска барып келип турушум керек, кадырымды билиш үчүн депчи. Ансыңарындай сагынышып туралы деп мен бир аз убакытка сенин көз алдыңдан кайып болуп турушум керек дейм да. Бирок бара-бара көрүп жүрөсүз, жерделер бар. Сумкаларын көтөрүп алат. Ошондой жердеге да айланышы мүмкүн. Анда мага жакшы болбойбу? Ошол да. Жеңилимди жерден, орунду колдон алып, машинени айдап, эми албетте костюмумду көтөртүп, анын кадырын тепселей албайм. Болгону жанымда карам болуп жүрсө, эки жактан эч ким да тийишпейт, урмат сыйдын үстүндө барып келет, эгерде көнсө. Көнөт. Бул сөзүңүз менен, мисалы үчүн, жылан эмес башканды ийинден азыр чыгарып атасыз да. Буюрса келечекте ошол жолдошуңуз менен бактылуу болуңуз. Эми тагдыр, буйрук кимге насип кылат, ким билет. Бул жакшы экен. Ошол сиздин чыгармачылыкты билип, ушул шоу чөйрөсүндө жүргөн айым, элибизге таанымал. Бул мисалы үчүн жылдыз деп билет. Жылдызды дагы ошондой асманда көтөрүлүп турган жылдызды дагы үйдө көтөргөн жигит болсо, ал абдан мыкты жигит болот да. Сизди ай кылып салат Кудай буйрса. Эң башкысы мени көбүнчө айтышат да, сөз сүйлөсөм эле сүйүүдөн баштайм да. Тим эле сүйүүгө каныгып калган эме дейчи. Болбосо жашоом болгону чыгармачылык менен гана өтүүдө өмүрүм. Анан соц тармактарга деле жок дегенде сүрөтүмдү койсом, анын астына 4 сап сүйүү жөнүндө жазып коем да. Анан айта беришет, аябай китеп окугандай, кино көргөндөй болуп стористериңди күтүп көрөбүз. Эмне чыгарбай калдың деп жоктогондор дагы болот. Анан айткым келет, ошол менин келечектеги өмүрлүк жолдошум ошо тилге басым жасаган, түшүнө билген, кээ бирөө баягы супсак тилде эле сүйлөшөт, анан көркөм сөз каражаттарын колдонуп сүйлөсөң дагы түшүнбөгөндөр бар. Дайыма ал дагы мага ушундай сонун сөздүн гүлүн терип, айтып, айта билген адамдардан болсо дейм да. Жакшы. Негизи үй бүлөдө эки кишинин баягы тил табышуусу, жылдызынын келиши, эки башка деп коет го мүнөзү. Бирөө толуктап турат деп. Бирөө толуктап турат деп. Анан сиз ушул турпатыңыз менен менимче бардыгын толуктап турат болушуңуз керек да. Боштуктун барынбы? Анан сиздин болочок жолдошуңуз мындай менимче жоош эле болот. Болсун. Келиңиз колуңузду алабыз дагы бир жолу. Дагы бир өрүңүз бар э? Ооба. Адатта чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык деген суроолор болот го. Ошого жооп айтып өтөйүн. Жакында ошо Улуттук филармониядагы СТВ тобунун жетекчиси Талант Сыдыков агай жеке чыгармачылык кечесин берген турат. Анан балким көрүп аткандардын арасында билгендер чыгар, экөөбүз бир кезде деп койбоймбу, көп жашап калгандайчы. Мен ошонтип ойлоп кеттим да, бир Адылбек кезде. Кыязовдун Өмүр термеси деген чыгармасын кемелине келтире аткарганыбызды элдер жазып, угуп, ал тургай орус чалыш мүнөздүүлөр дагы ушуларды кайра угуп атам, аябай философиясы терең окумуштар болуптур деп элдерден улам жакшы чыгарма болгонун билип калабыз, билип калган жайыбыз бар. Анан кайрадан эле ошо экөөбүз жаңыр жазбайлыбы деп сунуш киргизип калды. Бир нече чыгармаларды тандап отуруп, акыры Бакыт Мамаевдин Арзуу деген чыгармасына токтолдук. Ошону аткарып берейин. Атаңдын атканы кызарып күндүн баткан ой, кызыксыз мага өмүрдүн өзүңсүз ай өтүп жатканы, кызыксыз мага өмүрдүн өзүңсүз ай өтүп жатканы.
жатканын майралыба жашап башкага баш ийип басып назданат бактылуу кылып башканы сен бактылуу да болдуң азгана бактылуу да болдуң азгана сагынчымаган деп сезбейсиң сезесиң сен да эстейсиң томогуң көзү бир ирет анда неге келип кетпейсиң томогуң көзү бир ирет анда неге келип кетпейсиң анда неге келип кетпейсиң баракелди негизи буга чейин бул ыр дагы өтө популярдуу болгон да эми талант агай экөөңүздөр чыксаңыздар бул ыр андан дагы жакшы болуп чыгат болуш керек дейм анткени унутулуп бараткан азыркы кийинки муунга дагы кийинки жаштарга дагы кайрадан хит кыласыздар ишенем Кудай буйрса ишенем Үмүтай Абдышева сизге чоң рахмат ыраазычылыгыбызды билдиребиз ошо Борбордук телеканалдын ушу музыка бөлүмүнөн таңкы берүүсү башталганда биринчилерден болуп тушоо кесип биздин сөзүбүздү эки кылбай алтындай убактыңызды коротуп келгениңиз үчүн чоң рахмат дагы бир жолу ишиңизге ийгилик болсун жашооңузда жакшылык болсун жана бирөө менен батыраак бактылуу болуңуз шашылыш бул эми убакыт келет өзү нугу менен анан жанакындай кинолор чет мамлекет чакырганда бул эмне деп коет дагы бир орусча айтканда шанс барып келиш керек кийинкисин дагы түшөт анткени сиз ушундай жаркылдаган супсулуу айымсыз таланттуу айымсыз анан ары бери чуркаган тың айымсыз баардыгы тең сиздин колуңузда сизге чыгармачылык ийгилик чоң рахмат урматтуу телекөрүүчүлөр Борбордук телеканалда таңкы берүүсүндө Үмүтай Абдышева болду жалпы ушул Борбордук телеканал кызматкерлерине дагы ыраазычылыкты билдиребиз кайрадан эфирден жолукканга чейин амандыкта болуңуздар.